Бүтүндөй Бишкекти дүрбөлөңгө салган адам ким? Айсулууну өлтүрүүгө шектүүдөн 7ден көп кыз жабыркаганбы? Өлүм жазасы керекпи? Нарында укмуш парк ачылды. Сириядан качкан диктатор кайда? Ушул жана башка окуялар тууралуу айтып берем, кеттик. Достор, бул жумада үрөй учурган кылмыштардын бети ачылды. Арты-артынан чыккан жаңылыктардан элдин башы айланып калды. Бери караңыз, мен азыр баарынын ток этерин айтып берем. Өлүм жазасы катуу талкууланып жаткан чакта Ак Ордодо 2 бир тууганды өлтүргөн кылмышкер милициядан качам деп жок кылынганы коомчулукта табышмак жаратты. Тергөө билдиргендей, 19 жаштагы Сапармурат Ильязов үйдү тоноп кетейин деген. Милиция маркумдун аялынын видеосун чыгарганча, интернетте ар кандай фейктер дагы тарады. Жасалма интеллект менен кылынган алгачкы сүрөттөргө кылмышкер окшобойт дегендер дагы чыкты. Айтор ар ким эксперт болуп кетти. Бул дагы бир ирет биздин медиа сабаттуулугубуздун аксаганын далилдеп койду. Анан дагы бул окуядан биз өтө маанилүү жагдайга көңүлүңүздү бургузубуз келет. Маркум колунда бар, жакшы акча тапкан, автомашиналар менен иштеген экен. Интернетте акча санаган видео сүрөттөрү дагы чыккан. Мен же сиз жумуш үчүн же сүйүнүчүбүздү бөлүшүш үчүн интернетке ар кандай видеолорду чыгарышыбыз мүмкүн. Бирок бул кылмышкерлерге майдай жагат. Ушинтип өзүбүз эле өзүбүзгө коркунуч жаратып жатабыз. Ошондуктан жеке маалыматыңызды интернетке салууда бир ирет ойлонуп коюу керектигин айткыбыз келет. 17 жаштагы Айсулууну өлтүрүүгө шектүүдөн жабыркагандар 7ден дагы көп болушу мүмкүн. Анткени андан зомбулук көрүп, милицияга кайрылбагандар дагы бардай. Аны биз соц тармактардагы анонимдүү каттардан окудук. Милиция дагы улам-улам жаңы жагдайларды чыгарып жатат. Айсулунун өлүмүнөн кийин өлүм жазасын кайтаруу мыйзамы дагы коомдук талкууга коюлду. Бирок эл аралык коомчулук муну айыптап жатат. Өлүм жазасы зомбулукту азайтпайт дешүүдө. А эл болсо экиге бөлүнүп кетти. Каршылар дагы, макулдар дагы бар. Баарыбыз көргөндөй кылмышкердин үй бүлөсү дагы бар экен. Бирок ошончо кызды чыркыратып, биринин артынан бирин өмүрүн кыйып келген. Кызыгы арабызда эле билинбей эле такси кылып жүргөн. Бул зордук зомбулук менен комплекстүү күрөшүү керектигинен кабар бербейби? Президент милицияга элдин ишеними илгертен эле жок болуп калган деп айткан. А жакын окуялар милиция менен соттордон так эле ишенимди жок кылып салгандай. Негизи эле бул тууралуу оюңуз кандай? Комментарийге жазыңыз. Эми эле интернет тынчый түшкөндө бир чет өлкөлүк бүтүндөй Бишкекти дүң кылды. Мектептер онлайнга чыкты. Кээ бир соода борборлорунда эвакуация машыгылар өттү. Блогер бизде автомат, гранаталар бар. Бишкекте террор уюштурабыз деген видеолорду Телеграмда жадырды. Сөзүн тастыктоо үчүн каналында куралдарын, тарапташтарын сүрөт видеолорундагы чыгарды. Ички иштер министрлиги бул блогер Ярослав Авсюк экенин аныктады. Ал Орусияда дагы ушундай аракеттери үчүн издөөгө жарыяланган. Орус тарап Авсюк Украинанын атайын кызматынын кызматкери деп жатат. Бул коркутуулар онлайн болгону менен милиция Бишкектеги бир катар мектеп соода борборлорун текшерип чыкты. Ошентип бир блогер чет өлкөдө отуруп эле Кыргызстандын эң чоң шаарында дүрбөлөң салды. Көрбөйүн, укпайын десек дагы негативдүү маалыматтарды окуп реакция кылышыбыз керек. Анткени бул элдин жашоосунда болуп жатат. Сабак алуу керек. Бирок бул жумада күлкүнү келтирген дагы бир окуя болду. Нарында дүйнөдө жок укмуш парк ачылды. Сүрөттөрдө кызыл лента, улуттук кийим кийинген балдар, кыздарды көрсө болот. Көрсө бул ат башыдагы Калыйбек Тагаевдин атындагы парктын ачылыш аземи экен. Бирок паркта скамейка, бактар, жарык эч нерсе көрүнбөйт. Бир гана талан тегерегин тосуп коюшкан. Интернетте бул салтанаттуу азем шылдыңга алынды. Мындай парк дүйнөдө жок деп жазып жатышат. Кийин белгилүү болгондой паркты салууга 5 миллион сомдук проект дайындалган. Бирок азырынча акча бөлүнө элек. Салтанаттуу азем лента кесүү эмне үчүн өткөрүлгөнү белгисиз. Кыязы лента кескичтердин ою окшойт. Эми дүйнөдөгү кызыктардан кеп салалы. Сириянын мурунку президенти Башар Асад Россияга качкандан кийин эмне иш кылып жатат деп ойлойсуз. Белгилүү болгондой, ал азыр Орусияда жашынып жатат. Эртеден кечке чейин PlayStation ойнойт экен. Асадтын үй бүлөлүк диктаторлор кланы Сирияны 49 жыл башкарышты. Башар Асадтын тушунда 2011 жылы өлкөдө жарандык согуш башталып, 13 жылга созулду. Ушул аралыкта 500 миңден ашык сириялык набут болгону кабарланат. 2024 жылы Асад Москвага качып кеткен. Жөн эле качпай 200 миллион доллар акчаны самолеттор менен алып чыкканы айтылат. Ошентип миңдеген жоготуулар болуп, миллиондогон мекендештери согуштун кесепеттерине кабылып жатканда, Асад беймарал Москвада ойун ойноп отурат. Биз жасалма интеллектке даяр эмес экендигибиз дагы бир жолу далилденди. Интернетте мындай видеолорду көрүп жатасызбы?
Бул баарыбыз колдонуп жаткан ChatGPT'нин ээлерине таандык Sora 2 модели. Ал кыска видеолорду генерация кылат. Ар кандай колдонуучулар ушундай адамдын эмоциялары менен ойногон контентти жаратып жатышат. Эл реалдуу жана жасалма интеллекттин видеолорунун айырмасын билбей комментарийде ызы-чуу салууда. Азыр Sora 2 жана ага окшош башка жасалма интеллекттер аркылуу жасалган видеолор интернетти каптап жатат. Ошентип Крокодила Бомбардиро жана мышыктардан кийин ушуга келип калдык. Чынында мунун баары кайда алып келет? Аябай коркунучтуу. Эгерде жасалма интеллект ушундай темп менен өнүгө берсе, такыр эле виртуалдык жана реалдуулукту айырмалай албай калышыбыз мүмкүн. Достор, эми биз жума сайын маанилүү окуяларды ушундай форматта айтып берип турабыз. Менин атым Марген. Бул формат жакса лайк басыңыз, бөлүшүңүз, анан албетте пикириңизди жазганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.